Барыңыздарга жакшылык тиледим достор. Бүгүн сиздер менен шарлотка бышырабыз. Аябай жеңил рецепт жана аябай даамдуу болуп чыгат. Сөз видеону акырына чейин караңыздар. Бизге 4 жумуртка керектелер. 4 жумуртканын үстүнө сахарды кошуп алып, жакшылап агарып, күлөмү көбөйгөнчө миксерлейбиз. Мына ушундай болуп, аппак болуп көлөмү көбөйүп чыкты. Эми биздин өлчөп алган унду электин көзүнөн жакшылап өткөзүп алабыз. Жана аралаштырып алабыз. Ичинде бөлтөкчөлөр калбашы керек. Духовкабызды сөзсүз түрдө алдын ала кызытып коебуз жана формага куюп, бетине жука кесилген алмалардан салып, андан кийин 190 градуста 20 мүнөттө бети кызарганча бышырып алабыз. Мына ушундай аябай тез эле басып бышып чыгат жана бышкандан кийин бетине сахарная пудрадан сээп коздоп алсак болот. Аябай ушундай жеп-жеңил рецепт, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябай жууп жумшак чыгат. Үй бүлөңүздөргө жагат деген ойдомун. Эгер рецепт жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Жайнагүл. Менин каналыма катта элек болсоңуз, сөзсүз түрдө каталып коюуну унутпаңыздар. Барыңыздарга аш болсун.